рекламаны карасаңыздар, көчөлөрдө рекламаны коюп койгон. Кредит алып жаткан адам аябай сүйүнүп, жылмайып, күлүп баратат да. Бирок жашоодо бир дагы кредити бар адам күлмөк бул жакта турсун, уктабайт да. Кичинекей ылайды алып мынтип койсо, дуал жасаш керек экен таш мененчи. Ылайды койсо, таштар биринин үстүнө бири келип өзү курулуп баштайт экен да. Кичине ылайды коюп коет экен, таштар келип өздөрү курулуп башталат экен. Бүгүн эмнеге кызыгып турсаң, 30 жаштан кийин ошондо берсе кызыкпайсың да. 25 жашта кызыгып турасың, аябай жакшы келишкен спортивный кийимдерди же дагы бир нерсени же аябай чоң телефонду алайын депчи. Ар бир нерсенин пайдасы бар, анын пайдасыны биз түшүнбөсөк дале. Ошондуктан биз бир нерсени билбесек, ал жок болуп калбайт. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Инна жаална ма алал арди зинатан лаха линаблувахум айюхум ахсану амала. Ва инна лажаилуна ма алайха саидан журуза. Аллах Таала Каф сүрөсүндө айтып атат. Кече эме туурасында айткан эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам канчалык үммөткө мээримдүүлүк кылып, өзүнүн канчалык аракет кылып, өзүндөгү бүт нерсени иштетип, жада калса жок болуп кетсем дагы макул, бирок адамдар туура жолго түшсүн деген негизде мээнет кылат, адамдарга жакшылык каалайт деп. Ошонун Аллах Таала айтып атат, албетте биз кылдык жердин бетиндеги нерселерди жерге кооздук. Сынаш үчүн алардын кимиси жакшы амал кылат. Албетте биз кылабыз жердин үстүндөгү нерсени эч нерсе өстүрбөгөн топурак. Бул кыскача котормосу. Бирок аяттын түшүндүрмөсүн уламалар мынтип айтат. Аллах Таала жердин бетиндеги нерселерди жердин үстүндө кооздук кылып жаратып койгон. Кооздук адамдын табиятыга жаккан, адамдын табияты сүйгөн кылып жаратып койгон. Сынаш үчүн дегенди Аллах Таала билет бардыгыны. Куду сынагандай кылып ачыкка чыгарып койсун үчүн ким жакшы амал жасайт. Жер бетиндеги бардык нерсени Аллах Таала инсандын пайдасы үчүн жараткан. Кээ бир нерселерди биз түшүнүшүбүз мүмкүн, пайдасы жок нерсе деп. Анын пайдасы бар, бирок пайдасы кандай экенин биз билбейбиз да. Биз бир нерсенин пайдасыны билбей калсак эле, ал пайдасы жок нерсе болуп калбайт да. Ошондуктан жер бетиндеги нерселердин эң биринчи пайдасы инсанга, инсан ошону карап туруп Алланын кудуретин жана жалгыздыгын тааныйт. Биз пайдасы үчүн десе эле мөмө жемишти, жаныбарларды түшүнүп баштайбыз да. Мөмө жемишти жейбиз, жаныбарларды союп жейбиз. Ушуларды пайдаланат экенбиз. Эми тоо таштарчы, жылдыздарчы. Ар бир нерсенин пайдасы бар, анын пайдасыны биз түшүнбөсөк дале. Ошондуктан биз бир нерсени билбесек, ал жок болуп калбайт. Көзү көрбөгөн инсан күндү көрбөсө, күн жок болуп калбагандай, биз кайсы бир жаратылган нерсенин пайдасыны билбей калсак, анын пайдасы жок, ал зыяндуу деп калбайт да. Анын кандайдыр бир Алланын даанышман хикматтуулугун себебинен Аллах жараткан. Жана ошондой эле жер бетиндеги нерселер жерди үчүн кооздук кылып койгон. Кооздук кылганы адамдын табиятыга жага турган нерселер. Адам ошол нерсеге жага турган болуп калат. Адамга жагат, адам ошого тартылат. Эмне үчүн ушундай кылды? Аллах сыноо үчүн ушундай кылды. Кимиси жакшы амал кылат деп. Кээ бир инсандар жер бетиндеги кооздукка тартылат. Жер бетинде байлык көрүнөт, байлык адамга жагымдуу да, кооздук болуп көрүнөт. Элестетип көр, машинеси жакшы болсо, үйү чоң болсо, адамга жагымдуу көрүнөт. Ушул нерсе жакшы деп ойлойт. Анан ошол нерсеге кызыгат да. Ошол нерсеге тартылып баштайт. Аллах эскертип атат, жер бетиндеги нерселерди биз кооз, сага жага турган кылып жаратып койдук. Бирок буну сен ошого жетип бактылуу болуш үчүн эмес, сени сынап көрөбүз ушул нерсе менен. Ким ошого кызыгып, жердин бетиндеги кооздуктун артынан кубалап жүрүп, жаннаттын кооздугунан кур калат. Жер бетиндеги жыргалчылыктын артынан кубалап жүрүп, жаннаттын жыргалчылыгынан кур калат. Бул дүйнөдө жыргалчылык жок. Бул дүйнөдө жыргалчылыктын бир сүрөтү эле бар да.
Рекламаны карасаңыздар, көчөлөрдө рекламаны коюп койгон. Кредит алып жаткан адам аябай сүйүнүп, жылмайып, күлүп баратат да. Бирок жашоодо бир дагы кредити бар адам күлмөк бул жакта турсун, уктабайт да. Кредити бар адам кантип күлсүн, кантип жыргасын? Адамдарга кооз кылып көрсөтөт, алдаш үчүн да. Ошол үчүн адамдар кооздукка кызыгып кеткендиктен кооз кийимге кызыгат экен. Чырайлуу кийинсем, тамактын таттуусуна кызыгат экен. Ушул сыноо экен да. Аллах Таала сынады бизди ошол нерсе менен. Ким дүйнөнүн кооздуктарына кызыгып кетет, ким кызыкпайт. Кайсыл инсан дүйнөнүн кооздуктарына кызыгып, дүйнөнүн артынан байлыктын, бийликтин, жыргалчылыктын артынан кууп кетсе, бул сыноодон өтө албай калды. Кайсыл инсандар бул нерсеге кызыкпастан акыретти ойлой турган болсо, жаннаттын кооздугунун артынан кызыга турган болсо, бул инсан сыноодон өтүп кетти да. Харун Рашиддин уулу бар эле. Ал Харун Рашиддин эң улуу балдарынан эле. Ал Харун Рашид падыша, байлыгын карасаңыз, бийлигин карасаңыз, эми ошол доордун эң байы жана эң бий күчтүү, дүйнө жүзүнө таасири тийип турган падыша эле да. Уулу атасынын падышалык сарайында жашаганды жактырбастан, жалгыздап мындай дүйнөнүн кооздугу менен жашаган жашоо мага жакпайт деп чыгып кетет да. Ошентип бир күн Харун Рашиддин сарайынын жанынан өтүп баратса, хан сарайдын жанынан вазирлер отуруп алып сөз кылат. Харун Рашид, мына балаңды карасаң, падышалардын алдында сени уят кылды. Харундун баласы көчөдө мынтип жыртык кийим менен элдин кызматын кылып жан багып жүрөт экен. Эми кара ушул балаңды кичине эметип койсок десе, Харун Рашид чакыргыла анда уулумду дейт. Уулуну чакыртканда айтат: уулум, сен мени мына көрүнүшүң менен, мына келбетиң менен мени уят кылдың. Элдин балдары сыяктуу окуп, чокуп, чоң окууларга барып, чоң иштерге иштеп, мындай бир достойный болбойсуңбу? Чоң-чоң окуу жайларга окубайсыңбы дейт го биздин ата-энелер. Америкага барып окубайсыңбы депчи. Ошентип эле кылат, жакшыраак болбойсуңбу балам десе, баласы жооп бербеди. Мынтип бир караса, бир дуалдын үстүндө олтурган куш турган экен, ошону көрдү дагы айтты: куш, сени жараткан заттын акысы менен айтам, менин колума келип кон десе, куш келип колуна конот. Анан айтат: сен барып ордуңа тура бер дейт. Андан кийин айтат: эми атамдын колуга барып кончу десе, барып конбойт да. Ошондо баласы айткан экен да: ата, сиз мени уят кылып жатасыз аулиялардын алдында, мен ниет кылдым, сиздин мындай байлык менен жашооду мен каалабаймын, кетем деп кетип калды. Ошентип өзүнүн шаарынан кетип, Басра шаарына кетип калды. Басра шаарында жашады. Үйдөн алып кеткен нерсеси бир Кур'ан-ы Карим, бир шакек алып кетти. Басрада жашап жүрдү. Ар бир 6-чы күнү чыгат эле дагы бирөөдүн ишини кылып, бир жумалык тамак аш алып алат эле. Ошентип жашап жүрүп, бир күн Абу Амир Басри рахматулла алейх тааныбайт экен аны. Не кылат, келет дагы айтат: мага иштеген бир адам керек десе, баягы адам келип калат: мен иштеймин, жүрүңүз, алып барат дагы. Анан иштетет. Бир күндүн ичинде 10 адам кыла турган ишти жасап салат да. Мынтип байкап караса, кичинекей ылайды алып мынтип койсо, дуал жасаш керек экен, таш мененчи. Ылайды койсо, таштар биринин бири келип өзү курулуп баштайт экен да. Кичине ылайды коюп коет экен, таштар келип өздөрү курулуп башталат экен. Анан Абу Амир Басри муну көрөт да айтат: мына адам бул аулиялардан экен дейт. Бирок эч кимге айта албайт, өзүн тааныштырбайт. Ошентип бир күн дагы иш чыгып калат дагы, Абу Амир Басри рахматулла алейх дагы баягы кишини издеп жөнөйт. Баягы кишини мен иштетейин, жакшы иштейт экен деп, ошо кишиге пайдам тийсин, эми аулия адам экен деп барса, ооруп калган болот. Ошондо баягыны карап туруп айткан экен: мага бир насаат айтыңызчы, сиз аулия болчусуз. Сиздин кылган ишиңизде мен байкаганмын улуу инсан экениңизди дегенде айткан экен: я сахиби ла тагтарир битанаумин. Алданбагын, менин досум, алданбагын жыргал жашоо издеп. Жакшыраак жейин, жакшыраак кийин, жакшыраак ойнойн, машинем чоң болсун, үйүм чоң болсун, кийимим чырайлуу болсун, модный болсун деп алданып калбагын. Фал умру янфут, өмүр өтүп кетет. Ван наим язул, нияматтардын баары кетет. Бүгүн биз кызыккан нерсенин баары кетет. Бүгүн эмнеге кызыгып турсаң, 30 жаштан кийин ошондо берсе кызыкпайсың да. 25 жашта кызыгып турасың, аябай
Жакшы келишкен спортивный кийимдерди же дагы бир нерсени же аябай чоң телефонду алайын депчи. Ниамат кетип калат. Wa idha hamalta ilal quburi janazatan, bilgining качан кабырга бир жаназаны бирөөдүн өлүгүн көтөрүп барсаң табытын, fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun, билгин мунун артынан сен да барасың. Анын артынан сен да барасың деди. Анан айтты, эми мен өлөт окшоймун, мени Басрада эч ким тааныбайт. Баягы Харун Рашидтин баласы Аулия уулу. Кайтыш болуп жатып айтты, мени жуунтуп көмүп койгонуң. Анан көмүп жатканыңда мына эски кийимге эле ороп көмгөн дейт. Неге? Эми сүйүктүүм, сиз Аулия болуп турсаңыз, кандай сизге мен жаңы кепин кылбайын десе, жаңы кепин тириктерге керек. Меникин жууп туруп эле ушуга кепин деп койсоң болду, таза болсо болду, өлгөндөн кийин чирип кетет ал деди. Жаңы көмсөң да аякта анын эч ким көрбөйт деди. Андан көрө ал силер муктажсыңар деди. Анан мынау Кураным менен шакегимди атама апарып берип койгонуң жана айткының, сенин балаң сага айтты, ушул гафилетиңде өмүрүңдү өткөрүп жүгөрбө деп эскертип кой дейт. Абу Амир барып аны жуунтуп көмгөндөн кийин атасыга барып Куран менен шакекти бергенде Харун Рашид түшүнөт, балам кайтыш болуптур деп. Эмне болду, кандай болду десе, мен ушундай окуя болду, бир күн апарып иштеттим. Ушундай кылып, не кылып иштеттиң десе, дуал койдурдум, таш менен ылай койдурдум десе, сен кантип менин сүйүктүү уулумду ошондой кыласың? Макул, менин уулум экендигин сыйлабасаң деле, бул пайгамбар самдын урпагынан болот го бул уулум дейт да. Десе Абу Амир айткан экен, мен эми тааныбасам ал адамды, кийин билдим сиздин уулуңуз экендигин, өлүм төшөгүндө жатканда билдим дейт. Ошондо сен менин баламды көмүпсүң деп колуну өөп, көкүрөгүнө коюп, атасы кабырын зиярат кылган экен. Харун Рашид баласынын кабырын зиярат кылат. Түшүмдө көрдүм дейт Абу Амир, өтө бир чоң тактыга отуруп, өтө бийик даражада турганын. Анан сурадым, кандай болду акыбалың десе, мен Аллахка жолуктум. Аллах менден ыраазы болгон абалда, Аллах мага көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган, эч бир адам оюна келбеген жакшылыктарды берди. Ким мага окшоп жашаса, Аллах мага окшош сыйлайт деди да. Биздин тил менен айтканда, не кылды? Дербиштин кебетеси менен жашады, үйү жок, жери жок, эч нерсеси жок. Бирок акыретте өтө сыйлуу болду. Ошол адам не кылат? Өлгөндөн кийин айтып атат, ким мага окшоп жашай турган болсо, мына ошондой сыйланат деди. Аллах Таала жер бетиндеги нерселерди сыноо үчүн кылып жаратты. Кооздук кылып коюптур. Ким ошого кызыгып кетсе, сыноодон өтпөй калды Харун Рашидке окшоп. Ким ага кызыкпай турган болсо, анда ал инсан сыноодон өттү да. Ибн Умар радыйаллаху анху пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурады, о Аллахтын элчиси, ахсану амала, Аллах бизди сынап бул дүйнөдө, бирок эң жакшы амал кылыш үчүн дейт, эң жакшы амал кайсыл амал деп сураганда, пайгамбар сам айткан экен, кимдин акылы эң толук болсо, жакшы менен жаманды айырмалай билсе, арамдан өтө качып, Алланын буйругуна шашкан инсан деди. Кайсыл инсан арамдан качса, Алланын буйругуна шашса, мына ушул инсан эң жакшы амал кылып жаткан инсан деди да. Ал эми Хасан Басри рахматуллаху алейхи айткан экен, дүйнөгө кызыкпагай дүйнөнү таштаган инсан эң жакшы амал кылып жатат, ал эми дүйнөгө кызыккан инсан эң жаман амал кылып жатат, ал адам сыноодон өтө албай калды дейт. Уламалар бул жерден айтат, биз жер бетиндеги нерсени кооздук кылып жараттык, азгыра турган, адамды тарта турган нерсе кылып жараттык, сынаш үчүн ким тартылат, ким тартылбайт. Кимиси жакшы амал кылат. Демек ким кызыкпаса, жакшы амал кылган болот экен. Ким кызыкпаса, өткөн болот экен сыноодон. Жана ошондой эле айтылат, ва инна лажаилуна ма алайха саидан журуза, албетте биз жер бетиндеги, жердин үстүндөгү нерсени, ушул кооз биз көрүп турган ушундай сонун нерселердин бардыгыны чөп өстүрбөгөн, эч нерсе чыгарбаган топуракка айлантабыз дейт. Бир күн келет, жер бетиндеги адам дагы, жаныбар дагы, эч бир жандуу жаратылыш, эч бир жансыз жаратылыш калбай, бардыгы жок боло турган күн келет деди. Демек Аллах Таала не кылды? Ар бир адамдын амалына ылайыктуу жазасын берет. Жакшы амалга жакшы, жаманга жаман кылып. Ошол үчүн бир улуу алым айткан экен, ким кыяматта эмнени алгысы келсе, ошону жасай берсин депчи. Ким жакшылык алгысы келсе, жакшылык жасасын. Ким жамандык алгысы келсе, анда жамандык кыла берсин дейт. Себеби бул дүйнөдө биз адамдарга кандай мамиле кылсак, эртең Аллах бизге ошондой мамиле кылат экен да. Бир соодагер бар экен. Кол астындагыларга айтат экен да, ким акчасын бере албай калса, кедей болсо кечиргиле, Аллах мени да кечирип коёр деп мамиле кылат экен. Кайтыш болгондон кийин ал адамга не кылыптыр? Аллах Таала айтыптыр,
Muhtaç insandardı sen keçirgensin. Al eми sen bugün muhtaç болгондо biz seni keçirебиз дептир. Ошол үчүн kim кандай ama жаза көргүсү келсе кабырда, kim кыяматта кайсы нерселерге жооп бергиси келсе, ошону жасай берсин деген экен да. Жана ошондой эле бул жерде бир суроо болду. Сыноо. Алла эмне үчүн сынайт? Жаннатка барат, kim дозокко барат? Аллах билет. Бирок бул дүйнөгө бизди сыноо катары жөнөттү. Биз ошону жасап, ачка чыгарып барабыз өзүбүз. Ачка чыгарып барабыз. Эртең Аллах китепти берди. Икра китабака. Оку китебиңди. Сага бүгүн эсеп кысап кылганга жетиштүү дегенде биз жасап баргандан кийин өзүң окуйсуң, жасадыңбы, ооба дейсиң да. Эгер Аллах Таала алып туруп эле дозокко салып койсо, сен баары бир дозок амал жасамаксың десе, жасаган жокмун го, жөнөткөн жакшы кылып келем деп айтабыз да. Ошол үчүн бул дүйнөгө жөнөттү Аллах Таала, ошону жасап, ачыкка чыгарып, ким неге татыктуу, ким сыйга татыктуу, ким жазага татыктуу экенин өзү жасап, эртең кыяматта бар окуйт. Мен паланчы түкүнчү. Паланча жыл жашаганмын. Паландай иштерди кылганмын. Мен жаннатка татыктуу деп жазылып турат. Мананча ажылык, мынча сооп, мынча садака окуйт. Анан о китебинде кылат, адамдарга сыймыктанат. Ха умукрау китабия. О адамдар, мына китебимди карагыла. Окуп көрбөйсүңөрбү? Окугула менин китебимди. Мен мына ушундай эсеп китеп болот деп ушул күнгө даярданганмын. Мына окусаң жаннаты деп жазылып турат, ажылык кылган деп жазылып турат депчи. Бул адам сыймыктанат. Адамдарга мисалы бул дүйнөдө бир адам bir сыйлык алып калса, грамота алып калса, коп коюп көрдүң, мына биздин грамота президенттен келген, түкүнчүдөн келген деп сыймыктанат го. Эми Аллах жаннаты деп берген адамдарга кыйкырат экен. Ха умукрау китабия. Кегиле менин китебимди окугула. Мына мен эсеп китепке жолугам дегенмин, билгенмин ушундай болот деп. Ал эми даярданбай бул дүйнөдө алек болуп калган, дүйнөгө кызыгып калган, бийликке, байлыкка кызыгып, ар нерсе менен алек болуп, туура эмес жашап алган инсандар күнөт да. Аттиң өлүмдөн кийин жашоо болбой эле өлгөн бойдон жок болуп кетсек экен. Топурак болуп кетсем экен деп өкүнөт, бирок андай болбой калат. Ошондуктан Аллах Таала бизди сынайт. Сынагандыгы ачыкка чыгарыш үчүн, билиш үчүн эмес да. Бул дүйнөдөгү адамдардын сыноосу билиш үчүн. Мисалы, 11-класста бүткөндөргө сынак жарыяланат. Кимиси жакшы билет экен депчи. Же болбосо кайсы бир жумушка алыш үчүн сынак жарыялайт. Кимиси жакшы билет экен деп. Аллах Таала сынагандыгы билиш үчүн эмес, Аллах бардыгын билет. Аллах ошону ачыкка чыгарып коюш үчүн сынайт экен бизди. Биз ошону жасап барып эртең өзүбүз окуйт экенбиз. Ал эми эртеңки сабакта иншалла сыноо бул эмне? Биз айтат экенбиз сыноо деп, бирок сыноо эмне экенин эртеңки сабакта өтөлү иншалла.